Mıydamızda жазылған. Билік бұл ел. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, Assalamu alaikum. Kechki salom, hurmatli mekendeshlar, patriottlar, qirg'izistonliklar. Men qayrilib жаткан себеби мына Садыр байке чыкканына 10 күн болду. 10 күндөн бери булар Садыр байкенин колубутун тушап коюп иштетпей жатты. Садыр байке кандай жол менен кетти? Мындай мыйзамдуу болсун, мыйзам чегинде болсун деп баягы каракчылык жол менен эмес, баскынчылык жол менен эмес, мындай мыйзамдуу жол менен кетейин десе, эми булар мыйзамдуу жолго салып алып, Садыр байкени да бөйрөктөн шыйрак чыгаргандайчы, жумурткадан кыр чыгаргандай, улам тиги кырын чыгарып, бул кырын чыгарып, тиягынан бөйрөк шыйрак чыгарып, айтор Садыр байкени булар иштетпей атышат. İşletmeye yetişat. Tigi soke, bayağı ele soke. Al bayağı sözünün uadasından kayıttı. Anı barımız bileyimiz, uşonu gütkönmüz. Hurmatlı mekendeşler, men Sadır Japarov'un özüne jolup süйлөшүп çıktım. Erten saat 12'de, Bişkek şaharında eski ayantta Sadır Japarov'un koldoğuçular çoğulat. Gelingizler, Sadır Japarov'u koldoylu. Bular iştetkide emes, bul жүзү karalarçı. Bu жүзү каралар иштеткиде эмес. Келип туруп ушуга даканса туруп коелчу. Садыр Жапаровго карматалчы, тактынды карматып туруп, премьерликти алды. Эми президенттин полномочиясын алып туруп, буларды ошого вынуждать этип, ошого булар моюн сунбай атат. Эл келбесеңер, кыргыз элим келип бергилечи. Булар моюн сунбай атат. Эл тарап кетти деп элечи, отурат. Моякта эл кылкылдап күтүп отурган менен иши жок. Булардын көрдүңүздөрбү? Чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Жанар Акаев, Канат Исаевдин чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Кыргыз элине жакшылык кыла турган ою жок булардын. Кайра мыйзам талаасына салып туруп, Садыр Жапаровду мояктан премьерликтен түшүргөн тат булар. Бийликтен кулаткан тат. Биздин элдин бийлигибизди, элдин үмүтүн кулаткан тат. Уурдаган атат булар. Ага жол бербейбиз биз кыргызстандыктар. Келиңиздер. Бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Эртең саат 12'de. Эртең канчанчы число? 14 октябрда saat 12'de eski ayantка gelingizler. Turpeleri Sadır Ağa üçün. Assalamu alaikum dostlar. Kızık nesler baştaldı okşaydı. Eldi tekşerip körüldü okşaydı. Bu deputatlar, bu çoğundur, atkaminerler, eldi mınday kişine karаңыраак ойлойт да. Элдер мындай токпейилдүүлүк кылып, бийликке жулунбай жүрсө, ойлойт да булар мындай неграмотный, сабатсыз деп ойлойт да. Алаканга салганда көрүнүп турат да. Кыргызстандын саясаты, ким кандай бизнес кылып атат, ким кандай оокат кылып атат, ким эмне деп сөз сүйлөп атат, кимдин ички дүйнөсү кандай даже. Не деп сүйлөйт деге чейин биле турган элдер бар. Билебиз ошондой экенин. Өтө тамыр жайып кеткенде мына бийлик 2010'dan кийин алмашкандан эчте көзгөр болгон жок. 2010-жылдагы тополоң жабылып кетти, жабылуу аяк жабылуу болупчу. Андан кийинки тендерлер, кечээки пандемияда келген $650 million 400 millionго жакыны келди деп атат. Бул дагы жабылуу болуп, жабылып кете турган болуп турат. Өтө көп мына бийликтин шиши толуп, эми мындай президент деген бир нерсени ачканы барып, лента кыркканы барганда сурайт да мындай. Могул здания канча кетти дейт да мисалы үчүн. Мынанча миллион кетти десе, ошол мурда куруп жүргөн болсо үй айтыш керек. Эмнеге мындай кетти? Бир жолу болсо дагычы. Өтө эле кымбатка бүтүптүр го. Мен курганмын мындай нерсени деп айтыш керек да мындай президент деген. Анан бардыгын лентаны кырып коюп, указка менен баягы жасалып турган иштерди мындай болот деп көрсөтүп койсо эле тымпый унчукпай келет. Мага президенттин кылган иши вообще жакпайт. Атамбаевден баштап Отунбаева, азыркы Жээнбеков, мен как саясатчы эмесмин, саясатка сасыкка кирбейм мен. Сындайм. Эгер мен кирсем кылам. Мен уюштурам иншалла. Колман келет. Мынау кылып аткан райондун акимдери болобу, шаардын мэрлери бирде да таң калбайм мен. Себеби мен уюштуруучумун. Мен 20 жылдан бери концерт уюштуруп келдим.
Бул акча менен кылып коюш оңой. Акчасы жок нерселерди жасап уюштуруп келгенбиз. Ошон үчүн Садыр Жапаров мына арам бийликтин бардыгын ачып отургузат деп коркуп атат, бардыгычы титиреп атышат бар жогу. Ошон үчүн каршы болуп атышат. Ошон үчүн туугандар бекем туралы, эл менен эсептешсин. Биринчи жолу мен мисалы Бороновду шайлаган эмесмин, Абылгазиевди шайлаган эмесмин. Ошо баш ээ тургандарды, кукулаларды премьер кылып алып, анан ошолорду башкарып отурат да. Эми биздин айтканыбыз болот, элдин айтканы. Бийлик биз менен эсептешет, эл мененчи. Жалпы эл менен эсептешебиз. Эсептешесиңер. Биз дагы адамбыз. Биз дагы силер менен ушу замандашпыз. Силердин доордо жашап атабыз. Силер жыргап жашап атасыңар, көрүп атабыз. Минген машинеңерди, жашаган хан сарайыңарды. Биз дагы ошол жерде жашагыбыз келет. Бирок андай арам жол менен эмес. Пешене тер менен арыганда 70ке чыкканда, 60ка чыкканда эптеп септеп болобу жашайбызбы? Бирок адал оокат менен. Көзүңөрдү ачкыла, депутаттар. Канат баякы ким эле чүйдөн моңка жер саткан, здание саткан. Өтө 200 адам да булчу көз ойноп. Көзүнөн да билинип турат кимдин кандай экеничи. Депутаттар жогорку кеңештеги, силер мындай акылыңар көп нерсеге жетпей, силер себеби акчанын артынан түшүп психологияңарга дүйнө менен бийлик нерген отуруп калган. Жүрөгүңөр карайган. Бизге окшоп кааласаңар мен үйүмө келип бир күн мен менен жашап көргүлө, кандай жашайм, не кылам, не жумуш кылам. Чыдабайсыңар, сразу качып кетип каласыңарчы. Адал оокат менен жашагыла, эртең акыретте жооп бересиңер. Акыйкатты айткыла. Садыр Жапаровга жардам бергиле. Азыр жардам берип калсаңар берип калгыла. Эртең түрмөдө отурганыңарда кеч болуп калат. Бир 300дөйүн камаш керек. Бу 300дөй жүрөктөрү титиреп атат. Анар Артыков деген бар, бузуку. Аны да камаш керек. Артта туруп алып, эчтекени билбеген болуп, камерага түшпөй, ишти кылам деп ойлоп атат алчы. Анысы адашат алчы. Камала турган кечеги ошол нерселер бардыгы туура камалды. Барып ушул милицияны, СМБны, УКМК акпакты басып алгандар туура камалды. Каалаган эле басып албайт. Эми элдин айтканы болот, биздин айтканыбыз болот. Биз купулубузга толгон, башчы келет. Ошон үчүн бийлик көзүңөрдү ачкыла. Акылыңар менен иш кылгыла.